Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге убийца деп аталған қызықты тасманы қысқаша баяндап бермекчимин. Сиз шашпай отырып, видеоны аяғына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз тасманы талдоону баштадык. Тасманын жүрүшү Парижден башталат. Атайын даярдалган батирлердин биринде бир белгисиз жалданма өлтүргүчтүн отурганын көрөбүз. Ал өзүнө берилген тапшырманы аткарууга келип, бирок бир нече күндөн бери олжосун күтүп ушул жерде жүрөт. Күн сайын эч кимге билинбей өзүн турист катары көрсөтүп, сыртка чыгып сейилдеп, музыка угуп, йога менен машыгып убакыт өткөрүп жатты. Бирок дагы эле анын олжосу күтүлгөн жерге келген жок. Кийинки күнү дагы ал көчөгө сейилдөөгө чыгып, тапшырма берилген тараптагы адамдарга телефон чалат. Жалданма өлтүргүч аларга "Мага баары бир. Мен күткөн адам бул жерге келген жок. Эгер дагы 1-2 күндүн ичинде келбесе, мен бул ишти токтотуп келген жагыма кайтып кете берем" деп айтат. Андан соң телефонун өчүрүп дароо талкалап салат. Биз ушул жерден бул кылмышкердин артына из калтырбаган профессионал экендигин байкасак болот. Батирге кайтып келген кылмышкер мылтыгынын дүрбүсү менен сырттагы адамдарга көз чаптырат. Кечинде ал мылтыгын кармап текшерип жатса, анын батирин көздөй кимдир бирөө кирип келе жатканы байкалат. Кылмышкер мылтыгын алып атканга дайынданып калса, почточу эшикти ачат да каттарды калтырып кайтып кетет. Уктоочу мезгилде болуп калып, кылмышкер терезенин маңдайына жатып, улам коюп койгон коңгуроосунан ойгонуп, бет маңдайдагы батирде эч ким жокпу карап коюп жатты. Бир кезде ойгонуп кеткенде ошол маңдайдагы батирдин терезелери ачылып, ал жактагы адамдар кимдир бирөөнү күтүп жатышкандай болду. Кылмышкер иш убактысы келгенин түшүнүп, дароо ордунан туруп, мылтыгын кураштырып, көзүнө кандайдыр бир суюктукту тамчылаткан соң, мылтыгын мээлеп күтүп жаткан олжосу бет маңдайдагы батирге келгенин көрдү. Дайынданып, ал жактагы эркек адамды атуу үчүн ыңгайлуу убакытты күтүп турду. Бир кезде олжонун жүзү көрүнө түшүп, кылмышкер машаны басып жиберет. Бирок кылмышкер чоң ката кетирип, ок ошол жердеги кызга тийип калат. Иш оңунан болбой калганын түшүнгөн кылмышкер дароо буюмдарын алып төмөнгө түшөт. Ал жакта даярдап койгон шайтан арабасын оталдырып, дароо качып жөнөдү. Полициялар дагы тездик менен кыймылдап келе баштагандыгы байкалат. Качып бара жаткан кылмышкер мылтыгын жана башка буюмдарын жолдун ар кайсы жерлеринде таштап, эң аягында шайтан арабаны да таштап жөө басып кетти. Жакын жердеги коомдук жайлардын биринен дааратканадан денесин тазалаганга жетишип, кийимдерин алмаштырып, таптакыр эле башка адамга окшоп чыгып кеткенин көрөбүз. Тез эле аэропортко жетип барат да акыркы тапанчасын ошол жерден таштандыга таштап, андан ары каттоодон өтмөкчү болуп жатып, бирок полициялар нитин көрүп калат. Кылмышкер ошол жерден дагы бир жолу өтө эле бир сактыгын көрсөтүп, дааратканага кирип денесиндеги жыттарды кетиргенге аракет кылды. Каттоодон өткөндөн кийин дагы бир чөнтөк телефонун алып чыгып, тапшырма берген адамдарга телефон чалып, берилген тапшырма аткарылбай калгандыгын айткандан кийин телефонду дароо жок кылат. Ал учакка отурган кезде кара кийимчен жана көз айнекчен шектүү адам дагы учакка отурат. Кылмышкер учактан түшкөндөн кийин дагы ошол адамды дагы бир жолу көрүп, күтүү залында отурганда ал адамды дагы бир жолу көрөт. Кылмышкер андан өтө эле шектенип, эртеси күнгүгө башка шаарга билет алып коет да, мейманканадан орун алып, эгер бирөө киргенге аракет кылса дароо сезиш үчүн каалганын туткасына айнек идишти коюп коет. Андан соң отургучка отурат да, жанына бычакты коюп отурган абалда уктайт. Түндө анын бөлмөсүнө эч ким келген жок. Эртеси эрте менен ал өзүнүн үйүнө Доминиканага учуп жөнөдү. Ал деңиз жээгиндеги энирээк жайгашкан үйүнө келип, үйүнө жете электе эле жолдон адамдын издерин көрүп калат. Дароо унаадан түшүп, үйүн көздөй тапанчасын көтөрүп чуркап жөнөп, акырын барып үйдү текшерсе, үйдө эч ким жок болуп чыгат. Бирок үйдүн ичинде кимдир бирөөлөр сүйүктүүсүн ур-токмокко алып кыйнаганнары дуал бетиндеги кандардан улам билинип турат. Кылмышкер дароо эле ооруканага жөнөп, ооруканага келсе, сүйүктүүсүнүн агасы тосуп алат. Агасы ага карындашын бир аял менен бир эркек үйгө кирип сабап кетишкенин айтып, мунун баарына сен күнөөлүүсүң, анткени ал адамдар сага келишкен десе, кылмышкер ага мындай нерсе экинчи кайталанбастыгын айтып, сүйүктүүсү менен сүйлөшөт. Анан да агасынын берген маалыматына караганда, жанагы үйгө кирген эки адам кайра жашыл такси менен кайтып кеткендерин көрүшкөн. Ал эки адам кыздан кылмышкер жөнүндө сурашкан, бирок кыз эч нерсе айткан эмес. Ушундан кийин кылмышкер дароо эле чечим кабыл алып, үйдүн артындагы жерди казып, ал жерде катылган өзүнө керектүү оокаттарын алып чыгат. Мен берилген тапшырманы аткара албай калдым. Эми алар мени тынч коюшпайт деп, тескерисинче тапшырма бергендердин көздөрүн куртканга жөнөп калды окшойт. Кылмышкер шаардан жашыл таксини тез эле байкады. Түндө таксопарктын офисине бет капчан кирип, ал жактагы адамды колу бутун байлап коюп, компьютерден издеп, сүйүктүүсү ур-токмокко алынып жаткан учурдагы буйртма алган жашыл таксинин номерин таап, дароо эле ал жактан чыгып кетти. Эртеси ал жашыл таксини таап, ага отурат. Жолдо бара жатканда ал тапанчасын такаса, таксист коркуп кетип эле ага болгон акчасын берет. Бирок кылмышкерге акча эмес, маалымат керек эле. Ал таксистти коркутуп сурай баштаганда, таксист бар чындыгын айтып, аны ошол күнү аэропорттогу эки адам буйртма кылганын, аларды деңиз жээгиндеги бир үйгө алып барып, алысыраак жерде 1 саат бою күткөнүн, андан соң аларды кайра эле аэропортко алып барып таштаганын айтат.
Кылмышкер аны бир жерге токтот деп буйрат да, токтогондон кийин ташбоордук менен атып салып, ал жерден кетип калат. Андан ары аэропортко барып, Жаңы Орлеанга учуп кетет. Жаңы Орлеанга кылмышкер таптакыр эле башка адам болуп, башка ат менен, башка документтер менен келет. Ал жактан ижарага унаа алып, куралдар менен ар кандай керектүү нерселер сакталган жашыруун бөлмөсүнө келет. Андан кийин дагы бир нече керектүү нерселерди сатып алгандан кийин бардыгын алдын ала ойлонуштуруп койгон кылмышкер босстун имаратына оңой эле кирип, күтүлбөгөн жерден боссду жана анын жардамчысы Долорести кармайт. Кылмышкерге тапшырма ушул адамдар тарабынан келген эле. Кылмышкер ал жердеги босстун мыйзамсыз иштер сакталган 2 ноутбугун жок кылып, андан соң босстун өзүнө өлтүрүп салат. Кылмышкер босстон буйртма бергендер кимдер экенин билгенге аракет кылган эле. Бирок босс айтканга чейин эле өлүп кете берди. Ал эми Долорес бул учурда дарыларды ичип өзүн өлтүрүп алганга аракет кылды, бирок жетишкен жок. Кылмышкер Долореске сен мага буйртманы кимдер бергендигин айтып бересиң. Эгер айтып берсең, мен сенин өлүгүңдү жашырбай, балдарың таап алгыдай кылып ачык таштайм деп айтат. Долоресте эч кандай айла жок эле. Экөө босстун өлүк денесин таштанды челек менен сыртка алып чыгышат. Көрсө буйртма бергендер 3 болуп чыгат. Алардын 2-сү эркек болсо, 1-сү кыз. Аны билгенден кийин кылмышкер Долорести тепкичтен түшүп келатып өлтүрөт. Ал эми босстун денесин эч ким таппагыдай кылып кескилеп салат да, жарымын сууга салып, жарымын көмүп салат. Артындагы издердин баардыгын тазалаган соң ижарага алган унаасын кайтарып берип, Флоридага келип башка унааны ижарага алып, жанагы 3 адамдын бирөөсүнүн дарегине жөнөйт. Ал адамдын үйүн таап кечке акмалап, өзү жалгыз ити менен эле жашаарын байкап, кечкиге даярданып кечинде ал итке эт берип коет да, иттин укташын күтөт. Бир кезде эч билинбей үйдүн ичине кирип барат. Бирок ал адам дагы кылмышкерди байкап калган байтор. Күтүлбөгөн жерден чыга калып, кылмышкерди куралсыздандырып, экөө мушташа баштайт. Биздин профессионал кылмышкерибиз ал адамдан аз эле жерден жеңилип кала жаздап, бир топко созулган кармаштан кийин акыры аны атып өлтүрүп, үйүн өрттөп салып кетип калат. Ошентип кийинки дарек Нью-Йоркто болчу. Кылмышкер ак чач аялдын артынан аңдып баратат. Ал унаасы менен жол чыракты күтүп турганда ак чач аялды өлтүрүп коюуга жакшы эле мүмкүнчүлүк болот. Бирок кое берип жиберет да, ак чач аял ресторанга барып отурганда анын жанына барып отурат. Кылмышкерди көргөн аял өмүрү соңуна чыкканын дароо түшүнөт. Ал кылмышкерден акыркы жолу тамактанып алууну суранат. Ал жактан чыккандан кийин кылмышкер көп создуктурбай эле ишти бүтүрөт. Ошентип кылмышкер 3-чү дарекке Чикагого келет. 3-чү адам дагы тигилерге окшогон эле миллиардер адам. Эми кылмышкер ал адамдын имаратына кирүү үчүн бир нече майда иштерди кылып чыгууга туура келет. Ал имаратка кирүү үчүн бардык чиптердин жана ачкычтардын көчүрмөлөрүн жасатып, бир күнү кечинде эч кыйынчылыксыз эле буйртма берген 3-чү адамдын жанына кирип барат. Бөлмөсүндө белгисиз куралчан турган адамды көргөн миллиардер ал адамдын бул жерге эмне үчүн келгенин түшүнгөндөн кийин, менин бул ишке тиешем деле жок, мен мындай иштер менен алектенбейм деп, бул ишке жөн эле жерден кошулуп калгандыгын айтса, кылмышкер ага ишендиби же жөн гана боорорду айтор. Дагы бир кандуу ишти кылуудан баш тартып аны аман калтырат. Бирок ал миллионерге эскертип, эгер менин артыман адамдарды жибере турган болсоң, мен сага оңой эле жетип алам жана абдан кыйнап өлтүрөм деп айтып, ал жерден чыгып кетет. Ал Доминиканага сүйүктүүсүнүн жанына кайтып келип, мындай мыкаачылык ишин таштап, мындан ары тынч эле жашоону чечти окшойт. Тасма ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.